Түшкө жамгырдын, чагылгандын жана Асан Үсөнүн керүүсүнүн чечмеленүүсү. Жамгырдын чечмелөөсү жардам жана мээримдүүлүк болот. Мөндүрдүн чечмелөөсү да ушу сыяктуу болот. Бирок, эгер өзгөчө бир жер же үй же квартал болсо, анда ошол жерде жашоочуларга оорулар жана кыйынчылыктар жана дүйнө зыяндары көбөйөт. Көбүнчө андан аларга келе турган каттуулукта максат болот. Ким түшүндө асмандан май же бал, же зайтун майы, же сүт жана башка нерсе жаап жатканын көрсө, анда ал жердин тургундарына олжо, жакшылык жана ырыскы асмандан түшөт. Ушундай эле болот жакшы нерселердин жамгырынын чечмелөөсү. Икая, бир киши Абу Бакр Сыддык радиаллаху анхуга келип, мен түшүмдө бир булут келди да, асмандан бал жана май жаадырды. Адамдар андан алып жатышты. Кээ бирөөлөр көп алышты, кээ бирөөлөр аз алышты деди. Ошондо Абу Бакр радиаллаху анху айтты: булут бул ислам дини. Ал эми май жана бал болсо, ислам дининдеги шириндик. Ушундай эле жакшылык менен чечмеленет ар бир жакшы нерселердин жамгыры. Бир киши Имам Джафар радиаллаху анхуга келип, мен түшүмдө бир күн жана бир түн жамгырда суу болгонумду көрдүм деди. Ошондо ал: сен абдан жакшы түш көрүптүрсүң, мээримге бөлөнүпсүң, сага аманчылык жана кенен ырыскы берилет деди. Ошондой эле ага бир киши түшүндө жамгыр анын башына өзгөчө жаап жатканын көргөндүгү тууралуу айтылынды. Ошондо ал: бул күнөөкөр адам. Анын күнөөлөрү көп болот. Анын каталары аны ороп алат. Эмне ал Алла Тааланын мындай деп айтканын уккан эмеспи? Биз алардын үстүнө жамгырды жаадырдык. Коркутулган адамдардын жамгыры жаман болду. Намл сүрөсү 58-аят. Чагылган. Шамал менен чогуу, чагылгандын болуусу залым жана күчтүү падыша менен чечмеленет. Чагылган мусапыр үчүн коркунучтун белгиси. Ал эми муким, мусапыр эмес адам үчүн үмүт. Анткени Алла Таала айткан: ошол зат силерге чагылганды коркутуу үчүн жана үмүт кылуу үчүн көрсөтөт. Раат сүрөсү 12-аят. Жамгырсыз чагылган, жергиликтүү жана мусапыр экөөсү үчүн да коркунучтун белгиси болот. Жамгыр чагылган менен чогуу болсо, анда ал оору үчүн шыпаанын белгиси болот. Асан Үсөн. Эгер ал жашыл түстүү болсо, анда ачарчылыктан, амандыктын белгиси болот. Эгер ал сары түстүү болсо, анда оорунун белгиси болот. Эгер ал кызыл түстүү болсо, анда кан агуунун белгиси болот. Ким түшүндө Асан Үсөндү көрсө, анда ал үйлөнөт деп чечмеленет. Сел душмандын кол салуусуна далалат кылат. Суу агызгычтан суунун агышы жакшылыкка жана жашылданууга далалат кылат. Бул баян Түш жору китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.